Белгилүү балбан Кыргызстандын желегин дүйнөлүк аренада желбиреткен чемпион Жоломон Шаршембековдун туу боюнча билдирүүсү айрым аткаминерлердин кыжырына тийди. Алар интернет айдыңында катар ачуу билдирүүлөрдү жасап, спортчуну тыйып, жада калса бузукулук кылып жатат деп айыпташты. Бир эле балбанды эмес, мамлекеттен акча алып жаткандарды саясатка аралашпагыла деп колун кесегендер болду. Мындай чектөө, тыюу мыйзамдарга дал келеби? Саясатка аралашуу деген эмнени түшүндүрөт? Балбан, акын, манасчы, спортчуларды ким каржылайт? Азыр кенен айтып берем, биз менен болуңуз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Балбан Шаршембековдун билдирүүсүнө жооп берип жатып, спортчуларга катуу эскертүү берди. Мындан ары спортчулар мелдештерде жаңы менен чыгышы керектигин белгиледи. Бирок парламент мыйзамды кабыл алганы менен учурда ага президент кол кое элек, демек мыйзам күчүнө кире элек. Ага карабай Шаршембековго каршы башка аткаминерлер, мамлекеттик кызматкерлер дагы үн катты. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайыр Орунбеков Жоломон Шаршембековду бузукулук кылып жатат деп айыптады. Мамлекеттин колдоосун алып, сыйын көрүп, кайра саясатка мурдун тыгып бузукулук кылгандарга жооп. А президенттин иш башкаруучусу Каныбек Түмөнбаев бир эле спортчулар эмес, маданият өкүлдөрү, акын, манасчы дээрлик мамлекеттен каржыланып жаткандардын баарын саясатка аралашпоосун эскертти. Мамлекет спортчуларга көңүл буруп, үй берип, машине эң жогорку сый урматты кылып келе жатат. Бирок ушул спортчулар, маданият өкүлдөрү, акын, манасчылар мамлекеттин саясатына аралашпай эле койсо. Тилекке каршы Түмөнбаев саясатка аралашуу деген сөздүн маанисин чечмелеген жок. Мындан тышкары мугалим, доктур, элчи, чиновниктер дагы мамлекеттен каржыланат эмеспи? Бул билдирүүсү аларга дагы тиешеси барбы? Бийликке жакпаган пикирди айтсаң эле бузук болуп каласыңбы? Ойлоп көрсөңүз, Кыргызстанда жашап өлкөнүн тагдырына, келечегине таасир эткен чечимдер кабыл алынып жатканда, ар бир жаран жеке пикирин билдирүүгө укуктуубу? Биз бул суроолорду Туманбаевга жөнөттүк, бирок ал бизге жооп бере элек. Кыргыз жарандары өз пикирин эркин билдирүүгө укуктуу. Ал Конституцияда бажырайып жазылып турат. Өзүңөр көргөндөй, мамлекеттик кызматкерлер, спортчу, ырчы, жазуучу жана башкаларга чектөөлөр бар деген эч кандай кошумча маалымат жок. Кыргыз Республикасынын Конституциясы 32-берене. Ар бир адам эркин ой жүгүртүүгө жана пикирге ээ болууга укуктуу. Ар бир адам өз пикирин эркин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине укуктуу. Эч ким өз пикирин билдирүүгө же андан баш тартууга мажбурланышы мүмкүн эмес. Президенттик аппараттын кызматкерлери Кыргызстандын жарандарына өз пикирин билдирүүгө чектөө коюуга укугу жок. Спортчуларга мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлөт. Ал акчалар негизи элдики болот. Конституция ар бир жарандын саясий процесстерге катышуу укугун, тынч чогулуштарга жана сөз эркиндигин кепилдейт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев бардык жарандар мыйзамды сактоого милдеттүү деген позициясын билдирди. Бирок бүгүнкү күндө өлкөнүн жарандары жана спортчулары тарабынан мыйзам бузулар жок. Болбосо мамлекеттик символдор мыйзамына өзгөртүүлөр күчүнө кире элек. Мыйзамды бирөөтөлө кабыл алуу үчүн президент кол коюшу зарыл. Биз мыйзамдарды карап, саясатка аралашуу деген бир дагы сөз, берене, токтомду таба албадык. Мындай түшүнүктү дагы жолуктурган жокпуз. Бул эптеп эле бийликтин чечимдерине нааразы болгондордун оозун жабуунун бир айласы эмеспи? Сөз эркиндигин бууп чачышкан жокпу? Баса, Түмөнбаев менен Орунбеков өкмөттүн чиновниктери, мамлекеттен айлык алышат. Алардын түшүнүгүндө өздөрү дагы саясатка аралашпашы керек да. Анан дагы мамлекет акын, манасчы спортчуларга кам көрүп жатат деп айтылды. А мамлекет ал акчаны кайдан табат? Учурда өкмөт салык чогултуу боюнча катуу иштерди алып барууда. Президент баш болуп, базарларда ККМ киргизилиши керек деп сатуучуларды ишендирип жүрөт. А жакында эле салык кызматы 11 айда 225 миллиард акча чогулттук деп мактанды. Бул акчаны кимден топтоду? Биз мамлекеттик бюджетти анализдеп 70тен ашык салыктын түрлөрүн таптык. Кыргызстандыктар басып туруп мамлекетке салык төлөшөт. Базардан нан алдыңызбы? Ишкер патентке акча төлөйт. Тамеки сатып алдыңызбы? Сатуучу өзгөчө аксыз салыгын төлөйт. Машинага бензин куйдуңузбу? Анда дагы аксыз бар. Мунун баары акыры товардын баасына кошулат. Сиздин капчыгыңыздан каржыланат. Мындан тышкары, жыл сайын жерге, машинага жана салыктын башка түрлөрүн төлөп, мамлекеттин казынасын толтурасыз. Президент Садыр Жапаров өзү айткандай, бул акча асмандан түшпөйт. Миллиарддаган налог бизге бюджетке түшпөй калып атат. Анан келип кыйкырасыңар, мектеп салып бер дейсиңер, жол куруп бер дейсиңер, садик салып бер дейсиңер, светти кымбаттатпа дейсиңер. Мен анын баарын асмандан албайм да. Асмандан түшпөйт, баарын контролго алышыбыз керек. Андан тышкары мамлекет Кумтөр, Мегаком сыяктуу компаниялардан киреше табат. Саясатчылар өздөрү белгилегендей, бул компаниялар дагы элдин байлыгы.
Ошондуктан мектеп, больница салынганда, жаңы автобустарды сатып алганда, белгилүү спортчулар, акын, манасчы, киночуларга сыйлык, үй, машиналар тапшырылганда, анын баарын эл төлөйт. Атууну өзгөртүү боюнча спортчулар эле эмес, саясатчы, ырчы, блогер катардагы жарандар каршы чыгып жатканын интернетте көрсө болот. Алар кеминде өздөрүнүн баракчаларына туубусунун сүрөтүн койгон. Башкалар кайрылууларды жасап, президентти бул мыйзамга кол койбоңуз деп суранып жатышат. Өзгөртөт десек элетте, өзгөртүп кирди желекте. Туулган жер өзгөрүш үчүн туу өзгөрүш керекпи? Депутаттардын тууну өзгөртүү сунушун угуп алып, мына жиним кайнап атат да, чындыгындачы. Жиним кайнап атат. Башка кылар иш жокпу? Туу өзгөртүлө турган болсо, тарыхыбыз сынат, тарых бузулат. Туунун ыйыктыгы жоголот, ыйыктыгы бул ыйык нерсе. Аткаминерлер Шаршамбековдой балбандарыбызды коркутуп, бузуку деп атаганы туурабы? Конституция кепилдик берген сөз эркиндиги сакталып жатабы? Оюңузду комментарийге жазыңыз. Көрүшкөнчө.